Бул Кыргыздын улуттук салттуу музыка өнөрүндөгү Сармерден долбоору улуттук телерадио берүү корпорациясынын эң мыкты долбоору мына эл аралык деңгээлге көтөрүлдү. Ушул Америка Кошмо Штатында жашап, эмгектенип, анан Кыргыздын нукура өнөрүн жоготпой, ушул улустун улуу күнү Нооруз майрамын утурлай, ушу кыз жигиттин Сармерден теле долбоорунун ушул жакта Филадельфия шаарында өтүп аткандыгы бизди абдан кубандырат. Бүгүн абдан жакшы майрам болду. Нью-Йорктун кыздары менен Филадельфиянын жигиттери эң мыкты майрамын курушту да. Менимче ушул жерде жүргөн мекендештерибиз ошол ыр менен Кыргызстанга барып келгендей болду. Кыргыз менен жолуккандай болду. Ошол Кыргыздын кан жанынан бүткөн ырлар менен, обондор менен кошо жашашты дегендей. Мен бул долбоорду абдан колдойм, анткени ыр, маданият, көркөм өнөр бул улутту сактайт. Ушу чет жерде жүрсө дагы улуттук маданиятын жоготпогон мекендештерибиз келечек муун үчүн абдан мыкты кызмат кылып атат. Анткени ушуну менен биз улуттун улуулугун сактап калабыз деп ойлойбуз. Кыргыздын ыры менен келечек муунду тарбиялайбыз, руханий азык таратабыз деп ойлойбуз. Андыктан мен ушу уюштуруучуларга терең ыраазычылык билдирем жана бул үлгүлүү өрнөктү башка дагы чет жерде жашап аткан мекендештерибиздин улантышына тилектешмин. Кыз жигиттин Сармерден оюну бул океандын ар жагында Америка жергесинде өтүп жаткан абдан чоң колдоого аларлык, кубаттарлык жаңылык, абдан соны самалык болду. Ошо Нооруз майрамын утурлай Нью-Йорктун кыздары менен Филадельфиянын жигиттери таймашты. Абдан менин көңүлүмө болгону ушул бүтөн жерде жүрсө дагы өздөрүнүн канчалаган убактыларын, иштеринин баарын токтотуп, убактыларын аябай ушуга даярданып, бир айдан бери анан эң мыкты деңгээлде өткөргөнү көңүл кубантарлык болду. Ушунчалык адамдын жан дүйнөсүнө бир жан азык берген, жан дүйнөнүн майрамы болду десек болот. Себеп дегенде бул мындай иш-чараны уюштуруш абдан чоң эмгекти талап кыларын билебиз, түшүнөбүз. Анан ошол уюштуруучу топко дагы эң биринчиден ыраазычылык билдирип кетем. Жана ошондой эле ушул иш-чарага катышкан бардык айымдарга, бардык мырзалардын бардыгына дагы да болсо Кудай буйрса ыраазычылык айтуу менен ийгиликтерди каалап кетмекчи. Бул самалык сөзсүз түрдө менимче токтотпосо улантыш керек деп ойлойм. Себеп дегенде биздин эртеңки күнкү элдигибиз, эртеңки күн ошо кыргыздыгыбыздын бардыгы ушундай өзүбүздүн кылымдарды карытып келаткан ушундай маданий иш-чараларыбызды улана бермекчи. Андыктан бардык катышуучуларга дагы жолу ыраазычылык билдирүү менен дагы да ушул самалыктар улана беришине тилектешмин. Мына бүгүн Филадельфияда Нью-Йорктун кыздары менен Филадельфиянын жигиттеринин арасында Сармерден кыз оюну болуп өттү. Аябай көңүлдөгүдөй болду. Кандай десем, макал лакап, баягы табышмак, мындай коштоп сүйлөп, аябай бири-бирине жакшы элге дагы жакшы маанай тартуулашты деп ойлойм. Бул мен кече эле келдим Кыргызстандан. 2 март күнү келдик. Анан келгенден эле ушул Сармерден болот дегенди угуп калып, анан мен ушу төрага Бишкектен келет деди Кайрат Эманалиев. Анан Сыймык Бешекеев келет деди, сиз дагы кошулуп жюринин мүчөсүнө отуруп бериңиз дегенден мына бүгүн көрдүм аябай. Кыргыздын кыйындыгын ушундан билдим. Кыргыздын каада салтын, үрп адатын, табышмак, макал лакаптарын унутпастан чет мамлекетте, ушу океандын бир жагында жүрсө дагы өздөрүнүн улуттук каада салтын унутпастан башка элдерге тартуулап, башка элдердин арасында ушинтип жайылтып жүрөт. Эмнесине мен сыймыктанам. Баягы кыргыз ушунчалык бир кыйын экен, баягы түгөнгөн сайын түтөгөн, кыйналган сайын күчөгөн дегенди дагы бир жолу тастыкташып, кыйналганына карабай, башка жерде башка эмгек менен иштегендерине карабай ушул ырды, чоорду ушундай улуттук каада салтыбызды унутпай алып жүргөн кыргыз мекендештерибизге мен аябай терең ыраазы болдум. Эки тарап тең аябай жакшы ойношту. Эки тарап бүгүн достук жеңди болду. Аябай сонун болду. Элдин маанайда жакшы кол жаап отуруп беришти. Сармерденди тартуулаган кыз жигиттер дагы жакшы маанай тартуулап кетишти деп ойлойм. Рахмат, иштерине ийгилик. Ушул уюштуруу
уюштуруучу топтукка дагы мен аябай ыраазычылык айтат элем. Себеби ушунча элдин башын бириктирип, Сармерденди өткөрүп, ал жактан жигиттерди, бул жактан кыздарды топтоп, када салтыбызды ушу улуттан улутка беребиз деп, ушу кийинки келечектерге, урпактарга беребиз деп көтөрүп ушундай аркалап жүрүшөт. Аябай чоң рахмат, мен терең ыраазымын. Уюштуруучу тобуна ар дайым аман болсун, ден соолукта болсун. Кыргыздын кыргыз экенин унутпастан жүргөнүнө мен сыймыктанам. Бар болгула, аман болгула, бай болгула. Эми бүгүнкү Сармерден жөнүндө кыскача айтып кетсек, мындай Сармерденди биз мындан 4 жыл мурун 2010-жылы Филаны кыздары менен жигиттери өткөргөн элек. Анан маалы келип баягы бышып жетилди окшойт. Коңшу штаттар менен өткүзөлү деген бир ой пикир келди. Нью-Йорктун айымдарын чакырдык. Буюрса жакшы. Эми бул Сармерден өткүзгөндө кыргыздын баягы канда сим калган талант өнөрлөр сим калган да. Кыскасын айтканда биздин биякта байкелер дайым болуп көрүп жүрөбүз, анча-мынча тойлордон ырдап жүрөт. Анан ошодон улам Нью-Йорктон чакыруу кылдык. Жакшы баягы кадрдын артында көрүнбөгөн көп маселе бар. Бул жакта убакыт деген тар, бир ай дайындандык, уюштурдук. Ошо менен жакшы ырчыларыбызга өнөрдү баалап жүргөн байкелерге, эжелерге рахмат. Бирок айта турган бир маселе бар да, бул жерде мурдагы Сармерденди, азыркы Кыргызстандагы Сармерденди көрүп атабыз, болгон Сармерденди көрүп жүрөбүз, бирок жаш муундар көп кызыкпай бараткандай сезилет да. Ушул өкүндүрөт, өкүндүргөн жери. Мурда деле бизде улуу муундар баягы мурдагы ата-бабалардын салттарын, эскирларын ырдап жүргөн, Сармерден жоролор катышкан байкелер, эжелер катышкан да. Ушул үмүт тилек жаштар катышса экен деген, келечекте ушу жаштар өтүш берсе экен деген тилек. Ушул жакшы ыр, макал лакап, табышмак айтып, ушуну кийинки муунга жоготпой өтүш берүү биздин мурас, биздин тилек. Анан эмки Сармерден Кудай кааласа Нью-Йорк чакырды. Ушу менен токтоп калбай муну салпка айлантып, анан Чикагога буюрса чакыруу болот деген тапшырабыз деген ойлор бар. Ошол туугандар эми эл сындайт, эл тараза, эл сынчы дегендей, эл бааласын кандай өткөнүн. Аны мен берге божурабай эле коеюн. Эң небеси ушу кийинки муундарга өткүзүп берүү. Чет жерде бөлөк жакта өзүнүн каада салт үрп-адат, ыр, макал, лакап, жаңылмаштарды айтып, кыргыз тилин жоготпогон, ушул кыргыз тилине болгон басымдуулук да болду да. Ушул тилибизди дилибизди алып жүрөлү деген. Бүгүн биринчиден мен кааларым Норуз майрамыңыздар менен куттуктайм. Бүгүн Норуз майрамы Филадельфияда өтүп атат. Абдан жакшы болду. Абдан биздин кыргыз элибиз ушундай жакшынакай маанайда арт жакымды карасаңар баары тең ыраазы болуп, жакшылап майрамдап, ушу Кыргызстанда болбосок да ушу Америкада, Филадельфияда бүгүн концерт болуп Сармерденди өткөрүп атабыз. Менимче ойлойм, мына Кыргызстандан келген Кайрат Олжобаевич, Сымык Бейшикеев, Гүлипа Карымшакова, ушулар бизге абдан жакшы жюри болуп беришти. Мен алган медалим, ырдаган медалим, менин ушу талантымды билип, сыйлап, ошентип мага медалды берген абдан ыраазымын. Бирок бул медаль жалгыз эле меники эмес, Нью-Йорктогу биздин акыл кыздарыбыздын деп дагы эсептейм. Абдан жакшы болду. Филадельфияда жигиттер абдан жакшы уюштуруптур. Мына абдан жакшы эс алып отурабыз азыр. Негизи эле башка бир өлкөдө болуу, Кыргызстанда болуу, баарыбыз кыргыз болуп, ушул өзүбүздүн салтыбызды унутпай, жакшынакай өткөрүп жүрө берели. Саламатсыздарбы? Баарыңыздарды Норуз майрамыңыздар менен куттуктаймын. Бүгүн Филадельфияда сонун кечи болуп атат, сонун майрам болуп жатат, Норуз Дутурлай Сармерден өтүп жатат. Филадельфиянын жигиттери жана Нью-Йорктун кыздары менен ат салышты, эң сонун болду. Азыр эми Кыргызстандан келген дагы конокторубуз өздөрүнүн сыйлыктарын тапшырды. Ошондой эле баарына ынтымактуулук каалаймын. Чет жакта жүргөн кыргыздар ар дайым атын унутпай, келечек муундарга өзүнүн салт санаатын жана кыргыз тилин унутпай даңазалап жүрө берсин. Assalamu alaikum жалпы кыргыз элим.
Мына бүгүн өзүңүздөр көрүп тургандай, Кудай буйруса, океандын аркы бетинде дегендей, ушу биздин улуу Ноорус майрамына арналган Пенсильвания штатынын Филадельфия шаарында жалпы кыргыз эли чогулуп, ушул жерде атайын алыстан Кыргызстандан ошону куттуктап, Сыймык байке жаштар министрлигинин орун басары келип бизди куттуктап кетишти. Ошо эмнени айтабыз, ушу бул дагы болсо кыргыз элинин алыста болсо дагы ынтымагыбыз бекем экенин, бири-бирибиз үчүн бекем турганыбызды далилдеп кетти. Мен өзүм жеке оюмча эң жогорку деңгээлде өттү деп ойлойм. Кыздар биз ойлогондон дагы аябай жакшы деңгээлде мыкты даярданып келишкен экен. Аябай оюн жакшы өттү, элдин маанайы жакшы, элди аябай жакшы келип, болушунча көп болуп колдоп беришти. Эң сонун кызыктуу мына азыр дагы аягы тыйылбай, эми аягы концерт менен, ыр-бий менен коштолуп, той Ноорус майрамы шаңды өтүп атат. Биздин жасаган жумушубуз, биздин жасаган жөрөлгөбүздүн бардыгы биздин бала чакабызга кийин ушундай бир үлгү болуп калат деп ойлойм. Себеби дегенде мындай нерсени жасаш деле жөнөкөй нерсе эмес. Биз баарыбыз аябай толкунданып, аябай күнү түнү уктабаган күндөрүбүз болду. Бирок менин оюм боюнча жаман өткөн жок, жакшы өттү. Баарынын ыраазычылыгын угуп атам азыр. Ошол анан Филадельфиянын балдарына чоң рахмат. Биздин Нью-Йорктун кыздарын чакырышып, ушундай таймашка чакырышып, аябай жакшынакай условиялар түзүп беришти, шарттарды. Ошон үчүн чоң рахмат айткым келет. Кыргыздар баарыбыз бирге бир аябай чоң күчпүз. Ушундай позитивдүү, ушундай пейили кенен жайдар жүргөн адамдарбыз. Аябай жакшы көрөм биздин элибизди. Кыргызстанда болобузбу, Америкада болобузбу, кайсы жерде болобуз, аман бололук, айланайын элим. Бирден бир кызык болгон жери, мунусунда конок болуп Нью-Йорк шаарынын кыздары келишти, жана Филадельфиянын кыздары эки жамаат болуп өткөрдүк. Жалпы жолунан аябай жакшы болду. Бул Сармерденде мен Манас эпосунун улуттун оңгусу болгон, улуттун мындайча айтканда тарыхты өзүнө камтып келген Манас эпосунан бир үзүндү айтып бердим. Жалпы жолунан бардык ушул жерде Филадельфия штатында жашаган бардык кыргызстандыктарга, ушул жерде жашаган бардык жамаатка терең ыраазычылык билдирем. Жеке өзүмдүн атыман, анткени ушундай уюштурук деңгээлде жакшы уюштурушту аябай. Саламатсыздарбы, урматтуу көрүүчүлөр, бардыгыңыздарды Ноорус жаз майрамыңыздар менен чын ниеттен куттуктайбыз. Бүгүн Филадельфияда Нью-Йорктун кыздары менен биргелешкен ынтымак кыз-жигит Сармерден өттү. Калыстар атайын Кыргызстандан келип, ошо Сармерденге катышкан, салымын кошуп, жакшы ырдаган, профессионалдуу түрдө ырчы болбосо дагы, бирок бир айдан бери даярданып, ушу бүгүнкү Сармерденге өздөрүнүн салымын кошкон өнөр адамдарына, Америкада жүрсө дагы ушу жумушун таштап коюп, талантын көрсөткөн Нью-Йорктон келген эжелерге, Филадельфиянын аксакал аталарына ыраазычылык билдиребиз. Жана ошондой эле бүгүнкү Сармерденин өтүү тартиби боюнча алып баруучулук мага жүктөлгөндөн кийин бул өтө жоопкерчиликтүү кызмат болгондуктан биз ушу аксакалдарды бириктирип бир айдан ашык даярдандык. Бирок эл тараза эл сынчы дейт, биз колубуздан келген жумушту кылдык. Эл өзү таразалап баа берип алат болуш керек деген ойдобуз. Бирок ушу Кыргызстандан келген Кайрат Иманалиев агабыз, кыргыз эл артисти Сыймык Бейшекеев агабыз атайын ушул өнөр баалап, өнөр сыйлаган адамдарга алыста жүрсө дагы деп жакшынакай сыйлыктарын ала келиптир. Биз ага ыраазычылыкпыз. Мен күтпөгөн жерден ушу маданияттын мыкты кызматкерине төш белгисине ээ болуп отурабыз. Биз абдан ыраазыбыз. Эл үчүн дайыма кызматтабыз. Бүгүнкү жакшылыкта ушу жеке эле мен эмес, жоону сайса Кыркчоро сайда аты калды Манаска дегенде ушу менин аркамда көрүнбөгөн көшөк аркасында көбүскө иштерди кошо кылышкан бардык кызматкерлерге, катышып берген аталарга, агаларга, ушу жалпы жолунда Сармерденде кызмат кылып тынбай чуркаган Казимир Үзеналиев агабызга чын ниеттен ыраазычылык билдиребиз. Баарыңыздардын майрамыңыздар кут болуп, ар бир штатта ушундай кыз-жигит Сармерден өтүп, кыргыздын салтын, наркын, ырын калтырбай ырдап жүргөнгө баарыбызга дайым насип этсин. Бардыгыңыздарга майрам шаңдуу болуп, дайыма жаз майрамдарда кыргыз элибизде талабыздан дан тасмалыбыздан нан кетпей, дайыма жакшылыкта жолугушкан күндөрдү насип этсин. Кийинки Сармерденден Нью-Йоркко жаңы жылдын алдында Улудаг Филанын кыздары менен Нью-Йорктун жигиттери кезикче жолукканча сак саламатта калыңыздар.